АК Шадиевди издөө үчүн АКШдан жардам сурады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АКШ элчилигине расмий түрдө кайрылып, АКШда жашырынып жүргөн мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди табууда көмөктөшүүнү өтүндү. Бул маалыматты УКМК кабарлады. Кыргызстандын укук коргоо органдарынын мурда жиберилген эл аралык кайрылууларын АКШнын компетенттүү мамлекеттик органдары тарабынан аткарылышына көмөктөшүү өтүнүчү берилди. Аскарбек Шадиевге карата кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пункту фактысы боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын сот органдары ага карата сыртынан камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын караган. Интерпол тарабынан эл аралык издөө жарыяланган. Булак чындык KG. Ош шаарында дагы 2 окуучу бычакталды. Ош шаарында 2 окуучу бычактан жаракат алып ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу өздүк маалымат булактарына таянып Турмуш KG басылмасы жазды. Анда маалымдалгандай, окуя 22 февраль күнү болгон жана окуучулар шаардык ооруканага жеткирилген. Аталган окуучулар Оштогу номер 23 Панфилов мектеп гимназиясынын жана Пушкин мектебинин окуучулары болушкан. Эске салсак, буга чейин дагы Ош шаарында 2 окуучу бычакталган. Алардын бири алган жараатынан улам каза болуп, экинчиси облустук ооруканага жаткырылган. Булак ынтымак KG. Качып кеткен Кашкар Жунушалиев Москвада эс алып жүрөт. Төңкөрүштөн кийин бир топ аттуу баштуу адамдардын турган жери белгисиз болуп, жоопко тартылбай калган эле. Алардын бири ИИМдин мурунку министри Кашкар Жунушалиев. Алгач кайда Кашкарды издеп чек аралар бек болсо кантип жыгып кетти деп таң калышкандар да жок эмес эле. Кайбири Крим төбөлдөрдүн колунан мерт болуп кеттиби деп да божомолдоп чыгышкан. Андан бери 4 ай өтүп эл да унутуп калды. Кызыгы, Москвадагы кыргыздар аттуу тайпада Айдын KG аттуу Facebook колдонуучу Москвадагы белгилүү ресторандардын биринде өткөн туулган күндө Кашкар Жунушалиевди көргөнүн жазып чыккан. Кыргызстанды тоногондордун баары эле жыргап жашайт окшойт. Мен иштеген ресторанда 2 күн мурун Орус улутундагылар туулган күн өткөрдү. Ага Кыргызстандагы белгилүү 2-3 адам келди. Алардын бири Кашкар Жунушалиев экен. Пандемияга байланыштуу чек аралар жабык, алар чет өлкөгө чыга албайт. Зеттер өлтүрүп койду дешкендерге мен ал адамды тирүү көрдүм деп айтат элем. Мындай жегиштерге пандемиялык жабык чек аралар да ачык болот окшойт. Жакшы эле сүрөткө тартып алайын дедим, бирок жумушумдан айрылып калуудан корктум деп жазат. Булак аргумент KG. Садыр Жапаровдун Өзбекстан, Түркмөнстанга барышы күтүлүүдө. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Өзбекстан жана Түркмөнстанга барышы болжолдонууда. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев айтып берди. Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапары тууралуу буга чейин Ниязалиев менен Өзбекстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Фархот Арзиевдин онлайн сүйлөшүүсү учурунда да айтылган. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти болуп дайындалганда Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев куттуктап, коңшу мамлекетке расмий сапар менен келип кетүүгө чакырган. Буга байланыштуу биз азыр дипломатиялык каналдар менен даярдык иштерин жүргүзүп жатабыз. Аны уюштуруу эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде аппараттын макулдугу менен аныкталат. Убактысы такталган соң сапарды уюштуруу иштерин баштайбыз, деди Ниязалиев. Министрдин орун басары президенттин коңшу мамлекетке иш сапары жакынкы аралыкта боло турганын белгиледи. Азыр мамлекет башчы Россияда жүрөт, андан кийин Казакстанга барышы болжолдонууда. Анткени коңшу мамлекеттин башчысы Токаев аны Казакстанга чакырган. Жапаровду өз өлкөсүнө чакыргандардын арасында Түркмөнстандын президенти дагы бар. Азыр күн тартибинде ушул мамлекеттерге иш сапарларды уюштуруу маселеси каралып жатат, деди Ниязалиев. Булак Спутник KG. Башкы прокуратура Аксыда атка минерлер мамлекетке 19 миллион сом зыян келтиришкен. Аксыда 2 айыл өкмөттөгү жооптуу кызмат адамдарынын мыйзамсыз иштеринин натыйжасында мамлекетке 19 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Райондук прокуратура Тегене жана Ак суу айыл тургундарынын арызынын негизинде текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында Ак жол жана Ак суу айыл өкмөттөрүнүн жооптуу кызматкерлери өздөрүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, пайдалуу кендерди мыйзамсыз казууга жол берген аныкталган. Айыл өкмөтүнүн жооптуу кызмат адамдарынын жана айрым юридикалык жактардын мыйзамсыз иштеринин кесепетинен мамлекетке 19 миллион 366 миң 37 сомдук зыян келтирилгендиги тастыкталган. Райондук прокуратура бул факты боюнча жазык кодексиндеги 320-берене жана 233-берене менен кылмыш ишин козгогон. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Булак Спутник KG.
Бишкек-Ош автожолу жабылды. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Бишкек-Ош автожолу убактылуу жабылды. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы маалымдады. Учурда бардык автоунаалар Сосновка бекетинен ары кое берилбейт. Бул магистралдагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жол тыгындарын алдын алуу максатында ишке ашырылууда. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы зарыл жумушу жокторду тоолуу аймактарга чыкпоого чакырат. Кыргызгидромет 25 февралда республиканын көпчүлүк аймактарында кар жаап, жолдор тайгак болоорун эскерткен. Булак Азаттык.